Алданган карышкыр. Илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тарыйынге эч ким каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жөйлөп жөнөйт. Ал кетери менен ачка, кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсакта кампайта тойгузуп, кечке жок ийинге келди. Караса, карышкырдын изи дароо ойлоно калды. Эгер карышкыр болсо, мени соо койбойт, амал табайын, деди. Ийиндин оозунан алынын бардыгынча, "Ийнем, барсыңбы? Мен келдим", деп обонсала кыйкырды. Карышкыр болсо, чоң жырткыч айбан келген экен деп, булк этпей дымап калат. Түлкү дагы чыйкылдады. "Ийнем, сен соо эмессиң го? Келгенимде жооп берүүчү элең. Ал кайраттан кайда кеткен?" Карышкыр түлкү экенин билгенден кийин "Ау" деп обонсала күркүрөп жооп берет. Түлкү болсо карышкырдын бар экенин билип, "Ошентип байла айтпайсыңбы? Мен каргоонап, тазаланып келейин", деп шылтоолоп туруп, жылт коет. Ач көз акмак карышкыр эми тоем деп тилин салаңдатып, түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аң уулап жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп, капкан салып койсо, карышкыр түшүп калат. Ошентип түлкү амал менен бир ажалдан калат да, карышкыр алданып өлгөн экен.